ба? Чоң. Рахмат болбойт го. Рахмат сізге. Такси кереги жокпу? Жоқ, керегі жоқ. Рахмат. Салам алейкум. Атым Жаркынай, 21 жашта. 2 квартира, 3 машинам бар. Москвада бизнес. Нурмат, мен сен сүйөм. Чалып кой. Рахмат. Квартирасы мен машинасын алып қойып кетірер окшойт апа. Саламатсыздар, менин атым Мыкы. Нурмат, мен силерди съемкага саат 7-ге чакырдым эле го. Это Мыкы. Кечип калчу, унутуп калган турбайлы. Баскылайм, съемка башталып кетти. Келинди анан тандайсыңар. Алло. Мыкы, мен батирге сатып алуучуларды таптым. Бүгүн эртең квартираны бошот. Соккон жүрөк чыга жаздап кабынан, өз баласын артык көрүп барынан, миң түйшүгүн өз боюнуна көтөргөн эне ыйык, эне кымбат баарынан демекчи. Бүгүн бизде өзгөчө коноктор ырчы мырза Нурмат Садыров жана апасы Тажиба Базаркан эжеке. Саламатсыздарбы? Апама болчак го. Апа жөнүндө болот. Жакшы келип алдык. Келип бергениңизге рахмат. Аябай көпкө уговаривать этип аттык деп коет. Жайында, ысыкта, шаарда кыйналган жоксузбу? Жок, жакшы эле. Биз деле кыйналбай эле халат кийип отурабыз. Нурмат Садыровду көбү сурашкан келсин деп. Негизи бизде формат бул сезондо жалаң түгөйлөр менен чакырып атабыз, ырчыларды жубайлары менен дегендей. Анан бул адамды жубайы менен чакыралы десек, канчадан бери эртең үйлөнөм деп эле жүрөт. Сиз ошол жагын бүгүн эфирден урушуп үйлөнүм деп өзүңүз чечпесеңиз болбой калды да. Убада үйрөтөт кызын үйлөнүм деп. Буйрса. Бул канчанчы жолу үйрөтөт уже? Жыл сайын берет. Жыл сайын эле берип келатат. Апам деле көнүп калды. Ишенбей калдым деп коюп. Айтсаңыз, сиздин келиниңизге өзүңүздүн кандайдыр бир немеле критерийлер барбы? Менин келиним мындай болсун деген. Менин келиним ушу ыймандуу, Нурматтын чыгармачылыгын баалап сыйлаган. 3 келиним бар да, 3 келин алдым. Баары 2ден 3төн балалар болуп калышты. Баары эле мындай Нурматка чейин берки балдар баары эле үйгө алып келишип, 2-3 жылдап сүйлөшүп эле үйгө чейин алып келип, туулган күндөрдө, майрамдарда кошо ичитип келип анан биз менен аралашып калчу да, ал кызчы. Анан кийин өзү үйлөнгөндөн кийин бизге аралашып эле мындай башка жактан келгендей сезилбей эле биз менен кошо мамыр-жумур болуп кетти да. Буга чейин болду эле, мисалы бир кызды алып келип ушу кыз менен сүйлөшүп атам деген. Жок, алып келе элек да. Жаңы жыл сайын айтып берет да жеңелерим. Сүйлөшкөн кызым бар, алып кел да жаңы жылда. Биз менен таанышып жаңы жылда тоссун, чогуу отуралы депчи. Аны мен айтып коптап ошол. Быйылкы жаңы жылда башка бирөө, үйлөнгөндө башка бирөө болуп калып атат. Биротоло үйлөнөрдүн алдында эле алып келип тааныштырайын деп. Мурда азыр эле бир кызды алып келип калдырдым. Досторум эле кыздар экен. Мен бул тамашалап айтат, апа, аделе келин алып кел дейсиң, апаратам жолуңду даярдай бер деп атпайбы. Анан мен чын ишенип алып, жолуңду даярдап койдум. Амит коет бирок да куламашыр. Алып кел десе ишен жүрөбүз тамашалап атам деп атпайбы. Мен чындап эле жол салайын деп ойлоп турдум да. Негизи мындай кээ бирөөлөр болуп калабы, мындай сиз аркылуу сүйлөшкүсү келип, балаңыз ырдап берсинчи деп мындай. Туугандар көбүнчө мага айтып калышат. Апам жактан алган заказдар көбүнчө рахмат той деп коем. Негизи тойлорго барганда акчабызды алабыз да. Эмгегибизди ырдаган акыбыздычы. Анан апам жактан тойлор келгенде аны рахмат той деп коем. Көбүнчө айтышат, сен айткандай көбүнчө Нурмат келип ырдап берип койбойду, анча туугандарым, өзүм курдаш курулдарым айтып калышат. Нурмат үчүн той берет мырда. Анан айтсам Нурмат мейли деп ырдап берип коет. Апасына жок демек беле. Бак кызмат кылып каласыз. Кээ бир алыс туугандар. Алыс туугандар бар да, алысыраак туугандарчы. Көптөр мамиле кылган. Африкада чакырып коет апам экөөбүзгө.
ооба кошо кызмат кезинде кылып келесиз. Апам аккордеондон. экөөбүз сөз айтып коет апа Нурматта кошо келсин депчи конок болуп келсин да бул коноктор болбойт да бир кырдап туруп башка жака кетип калат. Инстаграмда канча подписчигиңиз бар? 3000ге жакын. 3000ге жакын. Алар менен сүйлөшүп турасыздар кээде. Ооба сүйлөшүп турам. Жазып калышат. Жазышат, кыздар жазат. Нурмат номерин берип коебуз. Сиз эмне дейсиз? Мындай берилбейт дейсизби же берип коесузбу? Кыз жагып калса берип коюшуңуз мүмкүн, Ооба. Буга чейин берген күндөр болду беле? Ооба, кээде тааныгандарга берип коем. Менин да номерин берип турасыздар деп кой. Базархан апа, сиздин канчалык заманбап сөздөрдү билет экенин бир текшерип, бир оюн ойнойлу. Анда базен эже деп кайрылып берсең болот. Кандай? Базен эже деп. Базен эже. Базен апа деп. Современный аты. Сизге заманбап сөздөрдү айтам, азыркы жаштар колдонуп аткан сөздөр. Сиз өзүңүздүн оюңуз боюнча ошол эмнени түшүндүрөт? Өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз болот да. Хэштег Киржиш баш керек деп коесуз. Ошо аны немеде башка ар кайсы жакта ар кандай колдонушат го, Сиз чылапчын дейсиз, эчтеке. Андай гөлдөлөгөн дейт. Бирөөлөр таштек дейт да. Таштекке окшоштуруп апам. Кийинки сөз селфи. селфи дегенде сүрөткө түшкөндө айтат. Билет экенсиз, жакшы. Лакшери. Аны балам деле түшүнбөйт деп коесуз. Апа айтпайсызбы? Лакшери. Аны балам деле түшүнбөйт деп. Апам кантип түшүнбөйт? Мен деле түшүнбөйм аны неге. Эмне түшүндүрөт? Таштек. Бул Руслан. Ал өз эсептерин үйүнөн чыкпастан жана комиссиясыз төлөй алат. Руслан баланс аркылуу коммуналдык кызматтарга, интернет жана башкаларга төлөсө болорун мурда эле түшүнгөн. Убактыңды баалайсыңбы? Баланс аркылуу төлө. Нурмат мырза, өзүңүз эле айткандай кээде апаңызды алдап койгон күндөр болду деп бир интервьюда айтыпсыздар да. Апамды алдабайм деле, эч такыр деле. Кээде сарсана болбосун деле алдап коесуз. Каяктасың анан, качан келесиң, түн жарым болуп калбадыбы дей бербейт да, апам ишенет. Кичинекей эле өз алдынча болуп көнүп калган да. Бишкекке келиш аябай кыйын болчу да, ал кичинекей эле бала, ошо өзү келип кетип калган, таң калабыз да. Бир күнү айтпай өзү сыймыктын эмесине келип калыптыр. Көрдүңбү? Сыймыктын концертин чоң атасы бар да, Токтогулда центринде. Ошо чоң атаны жазган ал болчу каникул. Анан угуп калыптыр айдан ушул сыймыктын жаш таланттар конкурстары болуп атат, катышкыла деп. Токтогулдан эле Бишкекке кетип калыптыр бул. Акчасы деле жок. Анан келип концертке катышып, сыймыктын концертине катышса, эме дептир, комузду билесиң дептир. Бул комуз үйрөнгөн эмес да. Комузду үйрөнсө анда мен комуз менен кабыл алатым эле, капа болот. Анда менен сүрөткө түшүп коесузбу деп эжесин чакыртыран, эжеси мейли деп сыймык үчүн сүрөткө чыктыр. Анан сүрөтүн көтөрүп барып калатпай. Мынакей Бишкекке барып келдим. Анан келип алып эле комузду үйрөндү. Бир көргөндө эле үйрөнүп кетти, бир-эки өткөндө. Ошондон анан комуз үйрөнүп кийинки жылы катышып атпай. Өжөр боло туруп. Өжөр да андай жалаң. Өжөр өзүнүн эмгеги менен жетти да ушундай даражага. 3 жолу келип кеткенмин. Замир деген тайке, мен ага тайке болом да. Ошо Замир экөөбүз экөөбүз келип конкурска Бишкекке келип 10 күн катыштык да. 10 күндө финалга чыкпайм деп кой. Аябай күчтөрдөгөндөр көп да. 10 күн тең чыга албай койду да. Анан кийин 10-чу күнү ар кандай туугандар да барып колдоп атты. 10-чу күнү уже эртең финал, бүгүн акыркы тандоо болот да. Деген күнү байке айтып атпайбы? Болду, кечке эле күн деле акча коротуп кире бересизби? Болду, концертке кирбей эле бол, кеттик. Баары чыкпайсың, бүгүн деле болбойт деди. Анда мен өзүм эле киргизиңчи, өзүм кирем, сиз туруп туруңуз дедим да. Ошо мени кыя албай мейли деди да. Комузду көтөргөн бойдон дворецтин ичине кирдим. Кичине боюмда кичинекей, мен кийин 2-3 курста араң өстүм окшойт боюм. Сүрөт бар. Аябай кичинекей болсун да, сендей эле деп койчу. Бул бою кичинекей адам деп атат да. Аябай кичинекей болчумун да. Кирсем эле сен күндө катышкандар катышпайт. Бүгүн жаңы эмелер катышат. Сен күндө эле келип атпайсың, болду деп койду да. Ана жаман ызаладым да. Сахнанын артына кирип баратыштыр. Уже концерт башталган. Артына бир эже кызы менен кирип бараттыр да. Алар кошулуп эле ошонун баласын деп алыптыр. Кирип кеттим калып элечи. Кирип алып эле сыймык байке концертти баштадык. Ушинтип атса мен туруп эле ыйлап атам да.
өлө токтоно албай эле ыйлап атам да, катышпай калганымачы. Ыйлап атсам анан Сыймык байке келип туруп, атың ким деп, Нурмат, Садыр уулу Нурмат деп ошентсем кетип калдым нарычы. Сыймык байке келип сурап кеткенде бир үмүт пайда боло баштады да, неге сурады депчи. Анан Садыр уулу Нурмат деп атпай, тез эле баала онтке бойдо чыгып туруп, сахнага чыгып туруп ырдадым. Ошол күнү финалга чыгып кетип атпаймынбы? Именно ошол күнү. Мен боюм кичинекей, анан 3 кыз бар экен, бою узун, комуз менен ырдаганчы. Алардын жанында мындай эле белинен эле келем да. Элдер аларга экөө эле калды да. Кимге көбүрөөк кол чапса ошого эртеңкиге финалга жолдон беребиз деп. Экөөнө тең кол чапат. Анан экөөнө тең берели да, экөөбүзгө тең берди да. Анан тиги Замир байкебиз эшикте турат да, жалгыз ким утtu арыңыз. Бир кыз бар, анан бир бою кичинекей бир сары бала утtu деп. Ал мени издеп күтүп жүр. Эшикке чыксам деп көтөрүп алып туруп элечи. Маршрутка отурдук ал көргөгө экөөбүз. Бүгүн утуп алды деп эле анан маршруткадан ырдап баратам, маршрутка ичи тыгылган. Анан үйгө жетпей эле Агыргөдө бир кафеге токтотуп туруп ошол жерден ырдап берди. Столдо бутум деле жерге тийбейт да, кичинекей чыгып алып ырдап бератам, жөн эле музыканттар деле бар экен ай жердечи. Микрофон коюп берип койду, комуз менен ырдап бердим. Официанткалар кыздарчы келип мага шоколадтарды берип ушинтип атпайбы. Биринчи концерт ошо Биринчи концертим Агыргөдө кафенин ичинде болду. Маршруткада Көрөрмандар пайда болду. Орустар деле барбы, отурган болчумун, таң калып карап, не болуп атты. Мына могу жерге ушу кодду жазасың, анан 1 гигабайт белекке интернет аласың. Достор, эми баланс KG аркылуу бири-бириңерге белек берип, жана ошондой эле акча таап башсаңар болот. Мисалы, мен азыр досумду бонустук код аркылуу коштум. Дагы деген бөлүмгө кирип, өзүңөрдүн кодуңарды рефералдык код деген жерден алсаңыздар болот. Досуңарга кодду айтасыңар, ал ошол кодду катталууда жазып коет. Бүттү. Ушул үчүн менин досум 1 гигабайт алат. Ал биринчи төлөмүн аткарган соң менин балансыма 20 сом түшөт. Эң жакшысы, канчалык көп адамды кошсоңуз, ошончолук көп бонус аласыз. Баланс KG баары оңой. Апа жөндөрдү бир созуп коелу. Ошону ырдап берейин, апамдын өзүнө, бетме. Уктабай ар таңдап, уйкуңду жегизген, үмүтүңдү актар бекеммен, агарган чачыңдын арыталына карызмын. Апакем менин парызым. Ой, картайба көп жаша, ай, жан апа. Ой, байлыгым апакем, ай, бары сен. Бардык апаларга бүгүн өзгөчө мыкы шоу, башкача форматта өтүп атат деп ойлойм. Бул энени сыйлаган, ушу энени сыйлап апам экөөбүздү чакырган сага да рахмат. Апалар бар болсун, бардык апаларга бул эфир арналмакчы. Эч оорубасын, ар дайым ден соолуктуу болсун. Учурдан колдонуп, мен өзүмдүн апама да салам айтып коеюн. Апаке, мен сизди сүйөм. Эгерде экрандан көрүп атсаңыз, сизди чын жүрөгүмөн сүйөм. Нурмат мырзанын ырчылыкка өзүнүн таланты бар экен. Кенедейинен эле байкагансыздар да, же мындай кийинчерээк байкалды? Кичинекейинен эле байкалчу да, кичинекейинен эле отуруп эле кашыктарды алып, пила мынтип эле чапкылап эле, анан кийин магнитофон бар болчу го. Ошону коюп эле бийлеп ырдай берчү да өзүнчө. Анан жана Сыймык Бешекеевдин ырларын ар бирин ырайдоодон укканда дароо эле угуп жаттап алчу да. Анан биринчи жолу мектепте Альпия майрам болуп калды да, мен начальник класстан. Ошондо бул жаңы эле биринчи класска окуган да. Анан кийин эле Альпия майрамда жүгүрүп келип эле Альпия майрамын өткөрүп атсак, мен ырдайм апа, мен ырдайм деди да Нурмат. Мен ырдап берем апам майрамда куттуктап, анан кийин мен Нурматтын ырдайт деп ойлогон жокмун да. Анан сен ырдабай эле койчу десем эле директор жанында отурган да, директор школа аял болчу. Тамара деген ал келип эле кой баланын назарын сындырып ырдасын деди да. Анан жана Асанкали Керимбаевдин Энекен деген ыры бар го. Ошону ырдап эле кирди да. Тегде музыкант балалар болчу, ал тартып аткан да. Анан бул музыка эле аккордеон менен коштоп ырдап деле көнгөн эмес да. Бул ырдаганда эле ал коштоп кетти да. Коштосо эле аккордеон менен кадимкидей ырдап кетип атпайбы? Эме Энекемдичи эч уялбай эле көпчүлүктүн элинен көзүнчө эле ырдап атат.
аябай таң кала калдым. Анан кийин тиги директор неме эжекебиз айтып атпай, Нурматта уж талант бар экен, бул балаңа бир нерсе чыгат окшойт деп ошентип айтып калып атпай. Анан ошондон кийин эле мындай мектепте кичине мероприятие болгондо эле бул ырдабайлар ошондон баштап ырдап калды. Анан көбүнчө анда конкурстар, жаш таланттар аз болчу. болчу го. Ошолорго дайыма барып катышып эле мектептечи. Мектеп биринчи, экинчи орундарды алып, ошентип грамоталарды алып ошентип. Анан кийин кийимдер тиктирип берем. Формалар тиктирип берем буга. Артискалар бар болчу, мындай жылтыракчы. Жакасы стойка мындай. Анан черний менен. Анан кийин сыймыктын концерти болуп калды да бияка, жаш таланттарды. Ошого биз айтпай эле келип катышып кет. Биздин айылдан бир такшиче деген бар болчу, ошол алып келип анан катыштырып, анда бир филеранын сыймык деген свитер утуп барган. Сыймык деген жазса бар. Катып жүрөм, кийин бала болгондо ошону көрсөтүп кийгизем деп. Ошол свитери дагы эле бар, сыймык деп жазылган. Негизи Токтогулдан аябай көп ырчы чыгат да. Ырдабагандар барбы аякта? Ырдабагандар. Жок кадайм, апам эле кой. Апам деле ырдайт. Жакшы эле атасы жакшы ырдачу экен. Анан муну чоң апасты көрсөм, азыр көрсөм ошо ырдачу да, мындай отуруштар болуп калганда жана Акчыны деген ыр жаңы чыккан ошо. Ошону ырдап калчу да, жакшы ырдачу да. Азыр элесем чоң апалар тараптан да бар экен да, атасы жакшы ырдайт. Анан ошо чоң апаңда да бар экен да, ошо тараптан өссө керек. Анан мындай таланты жагынан атасы жагынан, анан акын жактарынан, сулуулук жагынан сиз тартып калган турбайбы? Акын жагынан Тайке тайларында бар да, жанагы Сейитбекова Бактыгүл деген барган. Ошол апам сиңдиси болот да, биртаган. Апам да мындай кошокторду, ырларды турган жерин жазып, кошокторду жакшы айтчу да, кошуп. Анан кийин ырларды да чыгара койчу да, ошондой жактары, ыр жазган жактарынан ошо Тайке тайларынан. Кеч үйлөнгөн жагынан кимди тартып калды болуп экен? Ошол жагынан эки жакта тең жок экен деп. Ошол жагы кийин эмеден ошол жагын чыгармачылыктан таптым да. Сиз азыр пенсиядасыз. Пенсияңыз канча? Пенсиям 5600. 5600. Ставкаң канча? Канча пенсия болот? 5600төн өйдө да. Кенедей кезинде бир аз тентегирээк болчу дейсиз, мындай эсте калган бир немеси барбы тентектиги? Эсте калган тентектиги. Чөбөртө ийгени же бир нерсе болгону. Плакат түшүп кеткен. Ошол эле. Ошону сая эсте калган. Ошол да. Көлгө түшөм деп атыппы? Жок, экинчи көйнө издешип. Негизи эме болуп атат да. Апама деле башкача жетип калыптыр барыпчы. Апам мектепте. А мен болсо менден улуу 85-жылкы калган бар. Ал окуудан келип алып анан отун жарып атат. Эшикке чыгып туруп короодо карасам отун жарып атыптыр. Анан артында карасам мындай темир фляга турат. Мен ойлодум да, ошо фляганы барып ичине кирип кетиптир, жап алыптыр. Өй десем, каяктан чыгып атат деп корготпош керек деп ойлодум да. Мондай жерде турат да. Ал артта карап алып отун жарып атат. Анан чыркап бардым да, мен өзүм даярданып аткам, мен түштө кетмекмин да. Ал уже жаңы эле келип, уже мен кетмекмин да. Сабакка. Сабакка. Ал отун жарып атат, мен барып туруп анан кийинип аткам да чыгып көрүп калыптыр эле, флягага чуркап барып туруп, фляганы ачып туруп, ушундай фляга да. Вот тура кичине кирсем мермелеги мындай эле болуп калды да. Анан ойлодум да, батпай калат экен, бутумду бүгөйүн деп туруп, бутумду мондай бүктүм да. Эки бутум бүгүп туруп мондай кирдим. Эки бутум тең ушинтип кирип кеттим да, бүгүп турупчу. Батса. Фляганын ичине мондай батып кеттим да, нергече. А бутум бүгүлдү да, уже чыкпайт да. Артка эч варианты жок да, чыга албайсың. Ана сразу эле ыйлап баштадым да. Окуучулар өтүп баратат, классташтарым мага келип чогуу кетчикти. Классташтарым келип ыйлап, баргыла кеткиле окуңардан кечиңезиңер деп анан кетиришти алар. Алар мектепке барып, апама балаңыз флягага түшүп кетти, тамдын башынан секирип фляга башы менен кирип кетти дегендей жетиптир да апамачы. Головка. Эч жете албайм да үйгө. Чуркап деле келатам, жылбайт да, бутум чуркаган сайын келатам. Жүрөгүм түшүп калды, коркуп эне деген кыйын экен да, эмне болду экен деп башкача элестет да. Билем мындайынан түссөм, там башадан деп айтыштым. Үйдө да эч ким, атасы да жок, эч ким жок экен деп экөө ойнойбуз ошентип анан кийин. Фляганы болсо, бул болсо ошондо жазган мал болчу да, суук болчу. Бул болсо калтырап флягнын ичине минтип калтырап калып түшүп. Анан фляганы менин торгоюм болгон. Фляганы болсо алып көтөрүп алып печканын үстүнө коюпчу, меш бар го. Ай, ысып кетти деп. Тизен турат да фляганын. От жагылган печканын үстүнө коюп.
Эме үшүп кеттим деп атканда жылтып алам азыр чыккача деп тура фляга үйгө алып кирип перске жылтып атышат да. Жылтып атса ысык болуп кетет. Десемчи ай ысык кетти деп атам. Алар күлүп жаман комедия болуп атышат аларчы. Мен болсо ыйлап атам. Алар күлгөн сайын жаман жирим келип атты. Анан фляга дагы жакшы. Эбеде темир экен да, алюминийде кезилме эмес, темир фляга экен Анан да. эшикке алып чыгып Жаки деген кошуна байкебиз. Кошуналар да чогулуп калды. Аябай кыйын болду да байкем эшикке чыгып алып ыйлап жүрүптүр да. Ар кимди чакырыпчы. Ал кичинекей да бак, эмне болуп тур чыкпай калабы деп. Темир кескич бар го. Ошол менен флягага коюп турган балта менен чабат. Кесиптир. Таста. Ай оруп кетти деп. Ай деп мен абайлагала деп атам да. Жаның ширинде. Фляга онан кесип о. Келечекте кирчи болду. Түйүнө чейин кесип. Түйүнө чейин кести фляга. Анан чыгарышыптыр да. Анан тартып турган. О, жумурткадан чыкты деп. Анан сабак барбай койдум. 3 күн барбай койдум. Бүгүн чарчадым деди. Жок. Шылым Уялам дедим да. Мектеп эме классташтарым келди да анан кийин. Ал мектепке угул апам айтыптыр, а мектептин баары фляга түшүп кетти болот. Тиги Нурмат флягада болуш керек бар, э? А мен уялдым фляга түшүп кеткендечи. Анан көчөдөн бирөөгө жолуксам, ким баласың, Садырдын баласын. Жана флягага түшүп кеткен бала сенсиңби дейт. Жаман популяр эме болуп кетти, хайп болуп кетти. Азырдан айтышат тааныгандар. Ал экөөнү байкасы экөөнү алмаштырып, кайсыңыз жана фляга түшүп кеткени дейт да муну. Ошол ырчысы кайсыңсы депчи. Фляга түшүп кеткен ырчыбы же берки деп сурай беришет экөөнү. Мен биринчи хайп болуп турмун да апа. Ошол кезде эле атың чыкпаса жүрөртө деп коет го, ошентип тентектиги менен атагы чыккан. Анан фляганы мен бекитип койгом, ошо боюнча танбашта турат. Кийин Нурмат балдарына көрсөтөм, мына атаңар ушундай фляга түшүп кеткен. Атаңар ушул жакта төрөлгөн деп бекитип койгом, дагы эле турат. Айылда үйдө. Анын ичинде де сыймык деген жазуучулар свитери бар ошонун ичинде. Экөөнү, экөөнөр кылып. Балалыктан эстеликтен. Мына эми иштеп баштасак болот. Кээде жумуш көп, бирок тамактанганга убакыт аз болгондо Салих компаниясынын сэндвичтери жардамга келет. Биринчиден курсак ток, экинчиден убакыт үнүмдөйсүздөр. Эми Салих компаниясы сэндвичтин түрлөрүн чыгарып баштады. Тоок нети менен, греческий хот-дог жана колбаса менен. Бир гана минусу бар. Мыкы. Берчи чичеп берейинчи. Жаман ачкан менен. Рахмат. Аябай даамдуу да. Чалып алып, чалынба деген оюн. Тамадага чаласыз. Күздө той, тамада керек болуп атат. Бирок азырынча кыз таба элекмин. Бүт ошол эле да. Анан мен бул жактан сөздөрдү айтып турам, ачып турам, ошолорду сөзгө кошуп кетишкек. Даярбыз, э? Той боюнча? Күнү, точно күнү тактар элек, бирок эме июлдун ортолорунда деп атабыз. Менде 6-7 анан 14 занят да. Калган күндөр бош. Карточка менен төлөсө болобу? Карточка менен төлөсө болобу негизи мен? Болот. Келинчекти кандай тандасаң, тамаданды да ошондой тандайт кезинде азыр ошондой турбайбы? Ооба. Негизи эме, өкүл атам карайтс. Өкүл. Анан мен деле чакырып берип койма тамадаларды дейт, анан мен жакшылык берип аткандан кийин антип күчкө салбай эле жашынакай эле эме кылайын деп атам. Тойду кантип жерге пландап атасыз? Тойду эмеде Ак Сарайда болот. Негизи канча болот анан? Тыйын боюнча жолукканда сүйлөшөт. Кандай болот? Бетме эле, негизи атасы мексиканец да. Анан тойду ошо башкача өзгөчө кылып, башкача алып берип беришиң керек да ушул. Ансамча сүйлөп койсоңорго тамадалар оюн боюнда ба орусча алып барып. Эме Спайдермендин костюму барбы? Салсам болобу сизге азыр? 5-нчи бай. Ичинде кара чалпай. Анда эмесе. Эме, биринчи антракт башталды. Алло. Кошулушу 2 жаш. Эме кайра чалып коеюн азыр, Жок, улап атабы негизи тунук эле. Чыгып эле улап турат. Мен эмеде көлдө жүргөм дагы. Мен бир видео тартып керек болду. Кечинде эме пландарыңыз бар? Кечинде кандай пландарыңыз бар? Жок, мен. Анда эме?
Жолукпай десең, жолугуп эле сүйлөшөлү анда. Кечинде пландар жок болсо, салам алейкум, братан. Бул мыкты шоудон чалып атканбыз Нурмат Садыров азыркы. Ассаламу алейкум, урматтуу Тамада байке, кандайсыз, жакшысызбы? Ушул оюндан чалып аттык эле. Оюндан чалып бираз тамашага салалы дегенбиз. Биринчи жолу чалсак коюп салдылар, аны өзүңөр чалып атпайсыздар. Ошо кечинде пландар жок болсо, эң мыкты шоуну көрүп койгула, Давайте. Болду. Азыр сиздин кеңешиңиз ушундай жаңы чыгып келе жаткан таланттар мүмкүн баласын ырдаганын байкап калса же бийлегенин байкап калган ата-энелерге кандай кеңеш берет элеңиз? Эгер баланын таланты болсо ага мындай бут тозуунун кереги жок да. Анткени алтынды көмүп койсоңдар эле кандай болосун чыгат го, жаркырап. Ошондой эле эгер ошо балаңардын, кызыңардын таланты болсо, ага эч тоскоол болбош керек да. Колдоо керек, Колдоо керек да. Ошо талант кайда болбосун баары бир чыгат экен да. Нурмат деле ушундай өз күчү менен, өз аракети менен, ушундай өзөрлүгү менен ушундай даражага жетти да. Анан ушу баардык эле жалпы энелерге айтып кетерим. Ушу балдарына, кыздарына, ушу талантына кош колдоп, жардам берип, ушу колдоосун суранам да. Эң негизгиси колдоо керек, Колдоо керек да. Талант болсо колдоо керек. Мен үчүн өзгөчө эфир болду. Биринчи жолу ушундай ырчы өзүнүн апасы менен келип, жан дүйнөсүн ачып дегендей, бардык апалар бар болсун демекчибиз. Анан келип бергениңерге чоң рахмат. Ушундай сонун эфир болду. Анан бизден силерге өзгөчө белек. Ай, молодец. Базархан апа, сизге бул гүл. Бар болуңуз. Ушу гүлдөй эле Салих компаниясынан мындай колбасалар, адал колбасалар. Ошо Нурмат, сиз кармайсызбы? Апама өзүм жазап берем. Тамактарды. Мен эми кошумчалап кетейин, ДП. Мыкы сага албетте ыраазычылык билдирем. Мыкы шоу, эң мыкы шоу. Мен экинчи ирет коноктомун. Былтыр келдим эле, 1 жыл мурун. Бирок ушул эфир мага өзгөчө жакты. Бул эфир өмүр бою биз үчүн өзгөчө, апам экөөбүз үчүн өмүр бою эстелик болуп калат деп ойлойм. Ушундай апаларды сыйлап аткан сага рахмат. Сен өстүргөн сен апаңа да рахмат. Ушундай жакшы күндөрдө жолугуп жүрөр эле, апалар аман болсун, оорубасын. Мен апалардын баардыгын өзүмдүн апамдай жакшы көрүп сыйлайм сиздерди. Бар болбосун. Бизге келген коноктор да белек таштап кетет. Биз көбүнчө алып көмүп калганбыз деп берсең. Сен мыкы мага номерин жөнөтүп коесуң. Мен ошол номерге бирдик салып берейин, Бирдик канчаны? Генен эле салып берейин. Генен эле. Шарты жөнөкөй. Бүгүн эфир өзгөчө болду. Нурмат Садыров апасы менен келди. Ошон үчүн келгиле апаларга арнап 4 сабыр, колдон келсе андан да көп. Эң аябай жакшы жазган оригиналдуусын тандайбыз. Аябай көп болуп баратса 2-3-өн тандайбыз. Бул эң мыкты шоу. Бизде бүгүн конокто Нурмат Садыров жана апасы Базархан апа болду. Мен Мыктыбек Мукаев. Көрүшкөнчө чоң рахмат. Шоу, мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо, мыкты эң мыкты шоу, мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо. Биздин конок болуп кет, мыкты курт суроолоруң бер, сырдашалы жылуу маек куруп жазып жер. Биздин конок болуп көр, сүйүнө жан дүйнөң өзү, бизде жалгыз чындык сөз, жалганды өзүңдөн бөл. Мыкты эң мыкты шоу, мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо, бал менен өтүп жашоо.